Салам достор, бүгүн бизде Кыргызстан рубрикасы старт алды. Бул берүүлөрдө биз конок менен жон гана маяк куруп тим болбостон кызыктуу оюндар менен дагы сынайбыз. Бүгүнкү биздин берүүбүздүн эң алгачкы коногу актриса жана модель Нуриза Бектурова болмокчу. Андыктан Сокол медиа порталынан алыстабай, биз менен бирге болуңуздар. Саламатсызбы. Рахмат. Эң алгач баштаганда эле бир тапшырма менен баштайлы деп турамын. Эң алгач эле өзүңүздүн баскан жолуңузду бир мүнөттө айтып берсеңиз. Мен 2015-жылы мектепти бүттүм, андан кийин Бишкек гуманитардык университетине тапшырдым. Ал жакта бүтүрдүм уже былтыр. Андан соң көптөгөн курстарга баргам. Повардын курсу, модельдик курс жана дизайнерский курстагы окуп бүткөм жана көптөгөн конкурстарга катышкам. Жылда бирден конкурска катышып турдум. Жана ошондой эле азыр өзүмдүн жеке бизнесимди баштап, жана модельдик боюнча и вайнер боюнча да Инстаграмда өзүбүздүн ишибизди алып барып жаткан учурубуз. Чоң рахмат. Туура 30 секундада айтып бере алдыңыз. Чоң рахмат. Эми биздин кийинки оюнубуз ооба жок деп аталат. Мен сизге 1 мүнөттө ичинде суроолорду берип турам. Сиз 1 мүнөттө ичинде ошол суроолорго ооба же жок деп жооп берүүгө аракет кыласыз. Даярсызбы? Так, баштадык. Бирөөдөн атайлап өч алдыңыз беле? Жок. Бир көрүп сүйүп калууга ишенесизби? Ооба. Атактуулуктан чарчаган учурлар болобу? Жок. Мугалимиңизге ашык болуп калган учурлар болду беле? Жок. Медерди кысканасызбы? Ооба. Медерге таарынып сүйлөбөй койгон учурлар болду беле? Жок. Билбеген шаардан адаштыңыз беле? Жок. Сүйүү катын жазып көргөнсүзбү? Кандай? Сүйүү катын любовное письмо. Болсо керек, ооба. Сүйбөй туруп сүйөм дегенсизби? Ооба. Арыкташ үчүн орозо кармадыңыз беле? Жок. Калпыңыз билинип калган учурлар болгонбу? Ооба, көп жолу. Вайндарга тартылганда тажайсызбы? Жок. Атайлап чалууну кабыл албай койгон учурлар болду беле? Ооба. Бир нерсени кылгандан кийин өкүнүп калган учурлар болобу? Бирөөдөн атайлап өч алдыңыз беле? Жок. Медерди кысканасызбы десем, ооба дедиңиз. Акыркы жолу кандай болду? Бүгүн эле, ал бүгүн съемкага кетти. Азыр ал жакта кыздар дагы бар экен. Мен жумушум болуп бара албай кызганып, бир кыздай болуп атам азыр. Сүйбөй туруп сүйөм дегенсизби дегенде жок дедиңизби? Ооба дедим. Эми ал убакта медерге чейин да жигиттер болгон. Эми андан кийин кандай мектепте жүргөндө эми сүйүү деген анда сүйбөй эле мисалы тоок сүйүү деп койсок болот. Анан сүйбөй эле сүйөм деген күндөр болгон, мындай кичинекей болчумда анда. Ошол мааниде айттым да. Жакшы. Анан медерге таарынып сүйлөбөй койгон учурлар болобу дегенде жок дедим, анткени демек таарынышпаган. Жок, таарынганда биздики мындай эле 1 мүнөттөн ашык уже все кайра эле сүйлөшүп кетебиз да. Мынтип таарынып көпкө чейин сүйлөбөй кое албайм өзүм, характерим ошондой да. Атайлап чалууну кабыл албай койгон учурлар болгон дедиңиз. Эмнеден улам чалууну кабыл албай коюшуңуз мүмкүн? Көбүнчө адамдар жөндөн жөн эле чала бергенде болот, или мисалы ал адам менен сүйлөшкүм келбесе, или сүйлөшкүм келбесе албай эле коем да, мисалы. Сүйлөшкүм келбеген адам менен сүйлөшпөй эле коем ошондой. Анан бир нерсени кылгандан кийин өкүнгөн учурларым болот дедиңиз. Акыркы жолу эмнени кылып анан өкүндүңүз? Акыркы жолу эсимде жок, бирок көп учурда көп нерсени кылып алып анан өкүнүп калам да. Көп ойлонбой туруп дароо чечим чыгарып салып анан өкүнүп калам көбүнчө. Акыркы жолу эсимде жок эмне болгону. Анан медерди кызганам, азыр дагы съемкага кетти деп атпайсызбы? Азыр сиз дагы съемкада жүрөсүз. Ал дагы сизди ушинтип кызгандыбы? Ал жакта ким алып баруучу кыз бекен деди, ооба десем, макул деп эле эметкен жок да. Эчтеке деген жок. Билбеген шаардан адаштыңыз беле дегенде? Ооба. Жок дедим. Мен Кыргызстандан башка шаарга чыгып көрө элекмин. Эми Ошторго баргам. Сүйүү катын жазып көргөм дедиңиз. Ошол тууралуу кененирээк айтып берсеңиз.
Кимге жаздыңыз эле, качан жаздыңыз эле? Мектеп учурунда болот го, мисалы сага жазса жагып калган бала болсо, кадимкидей кичинекей кезде билбей эле сезимдерин билдирген сыяктуу кылып сүйлөшкөн учурлар болгон. Анан жыйынтыгы кандай болду эле? Ал убакта бир ай, 2 ай сүйлөшүп эле анан кайра эле жок болуп кетти. Тоок сүйүү да баягы ошондой эле болгон. Кийин чоңойгондон кийин кадимкидей кыз жигит болуп эле сүйлөшкөн учурлар болгон. Ал эми биздин кийинки оюнубуз оп оңой 10 суроо деп аталат. Мен сизге оп оңой эле мектеп программасынан 10 суроону берем. Сиз аны болушунча тезирээк жооп бергенге аракет кыласыз. Макул, даярмын. Антамасы кеттик. 5 жеринде 6. 30. Канча материк бар? 7. Канча океан бар? 4. 5 тоннада канча килограмм бар? 5000 Айтматовдун туулган күнү? 12 декабрь. 40 центнер көбүрөөкпү же 4 тоннабы? Экөө эме барабар, Туура. Орус тилинде канча тамга бар? 33. Күн системасында планеталардын саны? 8. Кыргызстан эгемендүүлүгүн канчанчы жылы алган? 91-жылы алган. Кыргызстанда канча область бар? 7. Өсүмдүктөр жөнүндө илим? Биология. Жакындап келатасыз. Кайсы? Ботаника. Эң сонун Ньютондун канча закону бар? 3. Эң сонун. Демек мектеп окуп жүргөндө жакшы окуган экенсиз, азаматсыз. Биздин кийинки оюнубуз апыртмалар деп аталат. Оюндун шарты мындай: мен сизге бир апыртманын башын баштап берем. Сиз болушунча күлбөгөнгө аракет кылып, аны күлкүнүчтүү кылып айтып беришиңиз керек. Даярсызбы? Хорошо. Кечээ түнү саат 2-де Ала Тоо аянтындагы бир Часпик деген кафеге кирип калдым. Ал жакка кирип, лагашы жок шаурма менен, бөтөлкөсү жок бир кола алдым. Анан ал жактан чыксам эле алдында Джастин Бибер отуруптур да. Чыга калып анан мени көрүп, мен клипиме тартылып бербейсиңби дейт. Анан кийин мен сени издеп пети алыстан бери келдим десе, мен эле толкунданып, башкача болуп макул деп эле сразу макулдап атсам артыман Медер чыгып калып атпайбы. Анан көрүп Медер да эмне дерин билбей, макул анда тартылсаң тартыл деп, буга чейин тартылба деп жүрчү да. Анан ошентип Медер экөөбүз тең тартылбай калдык ошол клипке. Анан аялым менен чогуу төртөөбүз, короче, жакында бир жаңы клип туруп. Болобу? Эң сонун болду. Эл ичинде клипке тартылуу менен таанымал болгонсуз. Анан ошо клип тартуу учурунда болгон кызыктуу же болбосо күлкүлүү, эстен кеткис окуялардан айтып бербейсизби? Кызыктуу окуялар негизи ар бир съемкада болот. Анан күлкүнүчтүү эмес, бирок кандай десем, өзүмдү жертва кылган клиптер көп болгон. Мисалы, Талант 60 байкебиздин клибинде ошо түндөсүз үстүмөн суу куюшканда, мисалы, жамгыр жаадырыпчы, ошол жери бар го, муздак суу. Ошол жери кызыктуу болгон десем болот. Эми өзүм эсимен кетпейт да. Анан башка дагы Нурмат Садыровдун клибинде суу самарга барып, орозо күнү ысыкта ат чаап тартылганбыз. Ошондо деген эми ал жактан биз кадимки эле ботустар менен кеткенбиз. Ал жактан негизи ат чапканда эме кийиш керек го, өтүк кийиш керек болчу. Жылаңач бут менен эле ат чаап, где-то 50дөй кадр кылганбыз, нары бери чаап. Бутум эртеси күнү вообще баспай калганын көрүп, тоже ошол эсимен кетпейт да, ошондой кызыктуу окуялар көп болгон. Дагы бир Кеңештоонун клибинде өрттөнүп аткан мезгилде тартканда, баягы үй көчүп түшүп атканда ошо ортосунда мен жатып, коркунучтуу кылып, өзүмдү жертва кылып, ошол жерден ошондой окуялар болгон да көп. Медер мырза, экөөңүздөр Instagram тармагында вайн тартуу аркылуу белгилүүсүздөр. Анан ошо вайндардын идеясы кимдерге таандык, дейле жашоодон алынганбы? Вайн тартууда кандай кызыктуу окуялар болду эле? Негизи вайндардын идеясын баары Медер өзү жазат. Кээде кетип баратып эле, экөөбүз сүйлөшүп атып эле ошол жерден бир идея чыгып кетиши мүмкүн, же көрүп атсаң бир жерден ошентип идеялар ошентип күндөн күнгө чогуу жүргөндө жаралат да. Анан кызыктуу окуялар
Кызыгы баягы экөөбүз кыз жигит болгондон кийин любой эле кыз жигиттер таарынышып эме кылат болуш керек. Анан кээде настроениябыз жок болуп калат. Вайн тартыш керек да ужечи. Анан экөөбүз тултуңдап тарта албай, бири-бирибизге эмете албай, мен ойной албай калам, настроением жок болсо сүйлөй албай калам вообще. Анан ошо настроениябызды көтөргөнчөктү аябай аракет кылып тартып алып анан кийин ушундай окуялар болбосо дагы. Демек экөөңүздөр таарынышып кеткенде вайндар аркылуу элдешип калат экенсиз. Ооба, ошо вайн бизди элдештирип коет кээ бир учурда. Өзүңүз клиптерде бирөөнүн сүйлөшкөн кызы же болбосо жубайы ушундай ролдорду аткарып каласыз. Анан Медер мырза бул ролдорго кандай карайт? Медер экөөбүздүн сүйлөшкөнүбүзгө 6 жыл болоюн деп калдым. Ушу октябрда 6 жыл болот. Анан клиптерге тартылып жүргөндө аябай эле кызганчу. Клип башталат, уже клип чыкты дегенде эле ошо экөөбүз таарынышып, урушуп баштачубуз да. Анан көп клиптерде жалаң эле аялы болуп аткарам көбүнчөсүндө. Медер менен ошо клип башталганда эле уруш баштачубуз, түшүнчү эмес, мындай кызганчу да, по-любому любой эркек эле кызганып болуш керек. Анан качан? Былтыр 1 жылдан бери тартылбай элекмин клиптерге. Медер тартылбай эле койчу. Ошо клип болгон сайын эле урушуп өзүм дагы уже тажап калгандан кийин отказ кылып, уже клиптерге азыр тартылбайт. Бирок аябай тартылгым келет. Биз үчүн бүгүн убактыңызды бөлүп маек куруп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Сокол медиа порталда чакырганыңыздар үчүн чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик. Мына достор, ушуну менен маегибиз соңуна келип жетти. Бүгүнкү чыгарылышыбыз сиздерге жагат деген үмүттөбүз. Сокол медиа порталына катталып, ой пикириңизди калтырууну унутпаңыз.